бул жашоого бир адам болуп келгенден кийин айбан эмес, макулук эмес, курт кумуртка эмес, бир жан жаныбар эмес, адам болуп келгенден кийин бир улуу максат болуш керек да. Улуу максат болгондо кандай болуш керек? Бул адам өзүнүн жөндөмүн максималдуу пайдаланып, колдон келсе бүт бардык нерседе эң мыкты болгонго аракет кылыш керек экен. Бул баягы мусулмандык, исламдык багытта айтылып аткан бир кеңеш болуп калат да ошондо. Мусулман адам бул дүйнөгө келгенден кийин, бул жашоого адам болуп жаралгандан кийин коомго пайда келтирүү деген нерсени биринчи орунга коюшу керек экен. Ошон үчүн ойлонуш керек да, бул адам болуп жаралгандан кийин сөзсүз жараткан адамга бир жөндөмдү берет. Ал жөндөм мындай жөндөн жөн берилбейт да. Адам ойлонуш керек. Аллах мага бир талант берди, өзгөчө бир жөндөм берди, өзгөчө бир шык берди. Ошол жөндөм менен, ошол талант менен, ошол мүмкүнчүлүк менен мен бул дүйнөгө, бул убактылуу дүйнөгө кандай жакшы нерсе жасай алам, кандай жакшы из калтыра аламын артымдан деп ойлонгону өтө туура болот экен. Бул нерсени өтө бир терең ойлонгондо гана адам бул жашоого келгенде чыныгы максаты эмне экенин бир түшүнгөндө гана мындай бир чыныгы бир умтулуу пайда болот экен. Мусулмандар, биздин түпкү максатыбыз эмне болуш керек? Биздин түпкү максатыбыз жалпылап келгенде комплекстүү түрдө бүт өзүбүздүн ошо кыялдарыбызды, биздин максаттарыбызды, пландарыбызды бириктирип, анан кийин бир сөз менен айта келгенде бул Аллахтын ыраазычылыгына жетүү биздин негизги максат болушу керек экен. Андан дагы конкреттештирсек, Аллахтын астына барганда мен сен берген жөндөмдү, сен берген талантты, шыкты мен колуман келишинче ушул момундай иштерге пайдаландым деп Аллахтын бет маңдайына келгенде жүзү жарык болуу ушул мусулмандын, мусулманмын деген адамдын негизги максаты болушу керек экен, туугандар.